Söz суроо берүү үчүн Козуев Алишер Абибуллаевичте. Рахмат. Тургунбек уулу Нурланбек. Урматтуу Эркин Маратович. Бул жакта. Эркин Маратович, сиз эми өмүр баяныңызды окуп чыктык. Өмүрүңүздү ушул медицина тармагына, саламаттыкты сактоо тармагына арнап бир топ жылдан бери ушул тармакта эмгектенет экенсиз. Мен ойлойм эми урматтуу президентибиз дагы өтө чоң бир ишеним менен сизди бул тармакка сунуштап атат. Эми албетте сиз көптөгөн өзүңүздүн реформаларыңызды кылат болушуңуз керек. Менде бир суроодо, мисалы бул мезгилге чейин Алымкадыр Сабирдинович иштеп кетти, ал киши дагы колдон келген аракетин кылып жакшы иштерди жасады. Ошого отурлай эле сиз Алымкадыр Сабирдинович баштап койгон иштерди аягына чыгарып, дагы кандай ойлоруңуз бар ошол боюнча? Негизи бизде саламат сактоо системасын өнүктүрүүгө арналган мамлекеттик стратегия бар, 2030 жылга чейин бекитилген. Ошол стратегия ылайык ишти жүргүзөбүз. Саламат сактоо министрликтердин жумушуна мен баа бере албайм. Биз бирок ошол жумуштарды улантып кетебиз. Анткени негизги идея, негизги стратегия туура. Бул жанагы профилактиканы өнүктүрүү, больницаларды өнүктүрүү, врачтарга маянаны көбөйтүү, элдин ден соолугун чыңоо деген максаттар коюлган программа, план действий бар. Биз аларды обязательно улантабыз. Балким анализдеп бүткөндөн кийин кандайдыр бир механизмдерди, реализациянын жолдорун биз сунуштайбыз. Бирок баягы негизги максаттарды жетишүүгө биз реформаларды улантабыз. Рахмат. Эркин Маратович, өзү негизи эң чоң байлык ден соолукта. Ар бир жарандарыбыздын ден соолугу чың болуш керек. Ошого утурлай, мисалы акыркы күндөрдө мурунку ВИЧ инфекциясы сыяктуу, кургак учук сыяктуу оорулар артта калып, азыркы күндө эң мындай чоң бир проблема болуп аткан бул вирустук гепатит оорусу күч алып атат. Ошондуктан эми сиз зарубежде иштеп жүрүпсүз. Эмне себептен биздин мисалы гепатит менен оорулошуп бараткан кишилерибиз сыртка чыгыш керек. Ошол мурдагы иштешкен өзүңүздүн бир кесиптештериңиздерден кеңеш сурап, бул жака бир жаңы бир долбоор ачсак жакшы болмок да. Себеби азыркы шаарда мындай саналуу гана гепатологдор бар экен. Көпчүлүгү жаштар болуп, мындай ар кандай түшүктөр болот. Ошол боюнча бир планыңыз барбы, бир ойлор? Баягы мындай бекитилген план бар деп мен азыр айта албайм. Мен жумушка жаңы эле киришип атам, бирок көз караш бар. Гепатит Б жөнүндө айтып атсаңар керек, бул обязательно өзүңөр билгендей вакцинация башталды. Бирок уже ооруп калган пациенттерди, баягы цирроз менен ооруп жаткандар, трансплантацияга муктаждуу пациенттерге биз жардам көрсөтүбүз керек. Албетте өзүбүздүн трансплантологиялык борборлорду өнүктүрүшүбүз керек. Мына бул жагынан дагы өзүңөр билесиңер, менде мурун деле саясат жүргүзүлүп атат, трансплантология центр ачылып атат Бишкекте, Ошто. Биз ал жумушту бүтүрүшүбүз керек. Анткени муктаж болгон адамдар аябай көп. Мен ал жагын улантууга вада берем, ооба. Рахмат. Анан эми азыр жана аптекалар боюнча сөз болуп атат. Азыркы күндө эң коркунуч мына аптекалардагы жанагы психотроптук таблеткалар, психотроптук препараттар. Биздин жаштарыбыз, студенттер, школьниктер көп пайдаланып, ата-энелер көп кайрылып атат. Ошол боюнча да сунуш катары сиз өз көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Себеби эми өзү кандай болбосун сиздерде ар бир учет бар да, кайсы таблетке келип атат, кайсыл тарапка иштейт. Ошолорду мындай катуу бир катаал бир жазага тартып, текшерүүлөрдү жүргүзсөңүз жакшы болмок. Себеби элдин көйгөйү болуп атат да. Анан ошого турай эле сунуш, мисалы мына түштүктө Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областында азыркы күндө биздин жарандар онкогематология борборуна муктаж. Ошого көңүл бурсаңыздар, эми бардыгы борборго келгенге шарты болуп калат экен, болбой калат экен ошол тармакты. И ошондой эле бул Ош областында кан борбору бүгүнкү күндө абал өтө начар. Сиз биринчи кезектеги бир Ошко болгон сапарыңыздын алкагында ушуну да бир программаңызга киргизип, кан борбору боюнча бир өз көзөмөлүңүзгө алсаңыз жакшы болот. Эми
практика көргөздү, кандай гана жагдай болбосун биринчи кезекте ушул кан борборлору биринчи жардамга муктаж болот экен. Ишиңизге ийгилик, мен сиздин кандидатураңызды колдойм.